70-жылдары ишке берилген бул мектеп 3 кабаттуу болгону менен элеттик окуучулардын санынын өсүшү менен бардыгын батыруу кыйынга турган. Абалдан чыгуу үчүн 2 нөөмөт менен окууга өтүшкөн. Ага кошумча башталгыч класстардын теңин кошумча корпуска бөлүшкөн. Ошентсе да мектепте дагы бир кошумча корпус куруу муктаждыгы жаралган. Аталган муктаждыкты чечүү үчүн былтыр республикалык бюджеттен каражат бөлүнүп 13 миллион сомго жаңы корпус салынды. 2019'da ушул кошумча корпус биз жогору жакка кат жазып капиталажание менен 100 орундуу мектеп кирген. Бүгүнкү күндө мектеп толугу менен 100% бүтүп, сырткы бир аз жумуштары калып атат. Кошумча жаңы корпус 150 окуучуга ылайыкташып, талап кылынган бардык шарттар камтылган. Класстар керектүү эмеректер менен камсыздалып, жакын арада окуучулар мында сабак окуй баштайт. Аябай бардык шарты камтылды. Бүгүнкү заманбап жыйын өтүлө турган залы бар. Бардык ичинде ысык суу, ар бир класстык бөлмөдөн ысык суу, муздак суу чыгат. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул эмеректердин бардыгы жаңы, заман талабына шай, айнектерибиз кенен, чоң, жарык. Мектептерде салттуу ыкмада сабактар башталганы Көксай айылынын окуучулары да санитардык талаптарды сактоо менен билим алышууда. Эң ириде маска тагынуу, антисептик колдонуу жана сабакка келгенде медайымдын көзөмөлүнөн өтүү тартиби сакталууда. 3-шеректен баштап окуп баштадык. Биз бул нерсеге абдан кубанычтабыз, сүйүнүп атабыз жалпы окуганыбызга. Бирок азыр бул кырдаал бир гана Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө болуп жатканына байланыштуу биз ошол бойдон токтоп калган жокпуз. Ар бир кабинетте антисептиктер, маскалар, ар бир өздүк гигиенаны сактап, жана ага карабастан жана ар бир кирип келаткан адамдын температурасын текшерүүнү биздин мугалимдер көзөмөлдөп турушат. Көксай айылдык мектебинде 950 окуучуга 50дөй мугалим билим берет. Нурпери Баказова, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.